Молдовалық бозғын олигарх Илан Шор Кыргызстан аркылуу Орусияга каршы санкцияларды буйтап өтүүчү кезектеги схеманы ишке киргизди. Буга чейин Шор мындай схема аркылуу 6 миллиард АКШ долларынан ашуун каражат чыгарып кеткен. Акчалар 4 банк аркылуу чыгарылат. Мурда мамлекеттик болсо, азыр бозгун президент Курманбек Бакиевке байланышы бар Евразиялык сактык банкы жана ушул күнгө чейин Кыргызстандын өкмөтүнө караштуу болгон башка 3 банк. Булардын экөөнө азыркы учурда санкция коюлган. Жаңы схемада 42 кыргыз компаниясынын аты айтылат. Алардын экөө мамлекеттик ишканалар. Кыргыз Республикасынын соода компаниясы ачык акционердик коому экономика министрлигине карайт. Компаниянын директору Назарбек Жаншбек уулу. 2025-жылы августта аты жөнү дал ушундай киши Орусияга санкциядан буйтоого жардам бергени үчүн британиялык санкцияларга кабылган болчу. Документтерде виртуалдык активдердин эмитенти ачык акционердик коому да көрсөтүлгөн. Буга финансы министрлиги ээлик кылат. Бирок схемадагы орду кандай экени белгисиз. Виртуалдык активдердин эмитенти Кыргызстандагы криптовалютанын өнүгүшүндө чоң роль ойнойт. Дал ушул компания мамлекеттик гизди GG стейблкоинин чыгарат. Бул долларлык стейблкоин алтын менен камсыздалган. Шордун схемалары алгачкы рубль стейблкоини AJT5 менен иштейт. Ал Орусиянын санкция коюлган Промсвязьбанк мамлекеттик банкынын AJT эл аралык акча которуулар түзүмүнө кирген. Стейблкоин түзгөн, иштеп чыккан жана соодалаган компаниялар 2025-жылы октябрда европалык санкцияларга кабылганы менен бул факты схеманын иштөөсүнө тоскоол боло алган эмес. AJT5-тин өкүлү Олег Агенконун айтымында, алар ийкемдөө мыйзамдарына карап Кыргызстанды тандашкан. YouTube-дагы эми сессия учурунда ал акча адалдоого стейблкоин аралашпаганын, ал эми санкцияларды бир катар тилектеш эмес өлкөлөр дискриминация кылуу максатында киргизгенин айткан. Если сравнивать, например, с евровыми стейблкоинами, то у них там, конечно, сильно зарегулировано в этом отношении все, и не так просто выпускать стейблкоины на евро в привязке к европейской юрисдикции. Кыргызская республика более гибко к этому относится. Схема кандайча иштейт? Кыргыз компаниялары AJT-A5 токендерин чыгарат жана көзөмөлдөйт. Ошондой эле акча жөнөткөн тарап менен алган тараптын ортосунда ортомчу болот. Санарип векселдерди чыгарат жана жабат. Башкача айтканда, акча жөнөтүүчү менен эң акыркы кабыл алуучунун кыймылдарын көзөмөлдөөгө жолтоо болот. Санарип вексель бул түрдүү номиналдагы баалуу кагаз. Ортомчу компанияларды колдонууга караганда санарип издер кыйла аз болот. Вексельди атайын колдонуу аркылуу виртуалдуу жөнөтсө жана кол менен тапшырууга да болот. Ошол эле учурда вексельди рубль стейблкоинге алмаштыруу зарыл эмес. Анын номиналына башка криптовалюта сатып алып, же накталай акча алуу мүмкүнчүлүгү бар. 2025-жылдын 2 айына карата AJT-нин ички документтерине ылайык компания 1,6 триллион рубль турган вексель чыгарган. Бул болжолу 21,2 миллиард АКШ долларын түзөт. Расмий сайттагы маалыматка ылайык баалуу кагаздар Кыргызстанда чыгат. Бирок бул акча каражатынын канчасы биздин өлкө аркылуу өткөнү белгисиз.